Оштун вице-мэри: инспекторлор конокторумду да шылдыңдашып мени мазакташты. Мас абалда рулга отурган эмесмин, автоунаамды башка бирөө айдап бара жаткан. Бирок анын айдоочулук күбөлүгү жок болгондуктан өзүмдү айдоочу катары көрсөттүм. Бул туурасында Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирген. Эскерте кетсек, Ош шаардык жол кыймылы коомсуздугун камсыздоо башкармалыгы вице-мэр Жасур Азимов рулда отурганын билдирген. Кала мэриясы бул окуяга боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүлөрүн маалымдаган. Вице-мэрдин айтымында окуя жекшембиге караган түнү саат 1:30 чамасында болгон. Анын унаасы кечинде Борбордук аянттан унаа менен өтүүгө тыюу салынганына карабай кирип кеткен. Россия, Ташкент жана Бишкектен бизнесмен досторум келген. Алар менен бизнес долбоорубуз бар эле. Чогуу отуруп чай ичкенбиз. Дем алыш күнү кайда барышты бирөөдөн сурашым керек беле? Ошону түшүнбөй жатам. Мен рулга отурган эмесмин. Унамды конокко келген бала айдап бара жаткан. Ал билбей чөктө коюлган жайга кирип алыптыр. Анан токтотуп сүрөткө түшкөнү бара жатканбыз. Ошол малда инспекторлор келип, машинаны алып коюңуз деди. Макул десем, ичип алыпсыз го деп дароо телефонго тарта баштады, деди Азимов. Вице-мэр ал күнү ичкенин моюндап, аны үчүн айып пул төлөөгө да даяр экенин билдирди. Бирок автоинспекторлордун мамилесине наразы болууда. Машинанын ээсин сурашканда меники экенин айттым. Руль башкарган коногум соо эле, бирок айдоочулук күбөлүгү жок болчу. Конокко сөз тийбесин деп өзүмдүн документтеримди көрсөттүм. Анан машинаны айып корого алып барабыз деп конокторумду да шылдыңдашып көчөгө таштап кетишти. Менен аркеологияга алып барышты. Каршылык көрсөткөн жокмун, эреже бузсам жооп берем дедим. Унаны айып корого киргенден кийин жөө баратсам инспекторлор такси чакырып берейинби, бул номерге чалыңыз деп мазакташты. Муну ийимдин текшерип чыксын. Азырынча унчукпай турам, четке кагып чыксам өзүм коргоп жатат деши мүмкүн, деди Жасур Азимов. Ошондой эле ал окуя дем алыш күнү болгонун белгилөөдө. Аткаминер моралдык жаткан туура эмес иш жасаганын сезип турган кошумчалады. Маалымат булагы элдик медиа.